Визалар экиге бөлүнөт. Өзүбүздү элчи катары эсептесек. Негизи Американы ачкан бул студенттер да. Өзүбүздүн эне тилибизди сактап калыш. Кыргызстан биринчи орунга чыкты. Интеграция проблема биздечи, ачык айтканда кыргыздардачы. Биз эч качан жардам бербей койгон эмес да кыргыз бири-биринечи. Калып калгандардын саны артууда. Акыры аягы барып баарынын эле пайдасы кимге тиет? Кыргызстанга тиет, кыргыз элибизге тиет да. Эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык, илимий, маданият, керек болсо соода багытындагы өнүгүүгө өтө чоң салымын кошкон факторлордун бири бул жер которууга бел байлаган мигранттар кошкон салым болуп эсептелмекчи. Бул Салам Америка подкасты. Мен Алмаз Көчөрбаев. Биздин студияда бүгүн коногубуз бар. Биздин Америкадагы мекендештерибиздин көйгөйлөрүн чечүүдө, алардын укуктарын коргоодо чоң салымын кошуп келаткан агайларыбыздын бири Темир байке. Кош келипсиз студиябызга. Рахмат чоң. Сизге даярдалган суроолор абдан көп. Уруксат десеңиз акырын баштай берсек. Баштайлы. Биринчиден, кыскача өзүңүз тууралуу, ишиңиз кайсы багытта кыймылдар болуп атат, ошолор жөнүндө токтоло кетсеңиз. Чоң рахмат чакырганыңар үчүн. Биринчиден аты жөнүм Темирбек Ажыкулов. Америкага келгениме 3 жыл болду. Үй бүлөм менен келип, бул жерде жайгашып, анан эми бияка келгенге чейин деле Кыргызстанда бизнес тармагында десек болот. Көп жылдар иштеп, юридикалык жумуштарды кылып жүрдүм. Компаниялар башкарып жүрдүм. Ал жерде Кыргызстандагы ишкерлердин укугун коргоп жүрдүк дейли. Туура. Америкага келип билген жумушубуз ушул экен. Келсек, бул жерде эң чоң талап, эң чоң көйгөй мигранттардыкы бул кагаз, документ маселелери экен да. Өзүм да ошону жашап өттүм да. Ооба. Мигрант катары. Мигрант катары. Өзүм да мигрант эмне өткөн болсо баарын өтүп келдим бул жерге келгенде. Кудайга шүгүр, баары чечтик. Кийин азыр ошол жумушту улантып, азыр мигранттарыбызга жардам болсун деп иштеп жатабыз. Юридикалык Tunch Law Firm деген юридикалык компанияда иштейм азыркы учурда. Өнүктүрүү директору деп аталат жумушум. Жалпы компаниянын өнүгүүсү, клиенттер менен иштөө багытында жумушум ошого байланган да. Эң сонун. Сиз менен мындай кылсак, сөз башынан болчу демекчи, визалар тууралуу сүйлөшөлү. Визалар тууралуу кичине маалымат берсеңиз, кайсы виза азыр биздин кыргыз жарандар үчүн пайдалуураак, жеңилирээк деген сыяктуу. Жалпы жонунан негизи виза системасы кандай? Негизи Америка баарыбыз эле билебиз да, бул дүйнөдө эң көп келгиси келген мигранттардынчы өлкө. Чынында бул Америка мүмкүнчүлүктөр өлкөсү да. Америкада 360 миллион тегерегинде жаран жашайт. Дүйнөдө эң чоң экономикага кирет. Ошондуктан бул тартат да көп кишиничи. Анан эми тартат дегенде элдин баары келе албайт, батпайт десе, ошондуктан эмне бар? Буларда дагы бир мигранттарды жөнгө салган мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдардын негизинде иш алып барышат. Анан биздин дагы кыргыз жарандарыбыз болсо, же болбосо башка биздин Орто Азия өлкөлөрүнөн, кошчу өлкөлөрдөн жарандарыбыз бул жака келгенде дагы ошол эле мыйзамдар менен келишет. Мыйзамдар дегенде эң көп биз билген баягы жөнөкөй калк билген визалар бул турист визасы деп айтылат, туурабы? B1, B2 деп, анан жоксо студенттердин визасы бар. Студент визасы менен дагы бул жака келген көп киши бар да. Анан кийин грин-карта дегенибиз бар. Баарыбыз грин-карта деп айтылат, бирок ал лотерея жолу менен алынган грин-карта да. Негизи грин-картанын түрү көп аябайчы. Анан бир аз багы кээ бир кишилерге билине баштаган бул бизнес визалар бар. Мисалы үчүн кызыктуу ишкерлерге, инвесторлорго тийишелүү, таланттарга тийишелүү дагы таланттардын өздөрүнө жараштуу дейли, алардын талабына жооп бере алган таланттар үчүн талант визалар бар. EB1 деген 2 деп айтылат. Ошентип визанын түрлөрү көп. Мисалы диний ишмерлерге өзүнчө визалар бар. Өтө кызык. Медиа тармагында жүргөн ишмерлерге өзүнчө бир визалар бар дейли, же болбосо спортсмендерге мисалы үчүн ылайыктуу визалар бар. Визанын түрү аябай көп. Биз ушу баардыгы менен иштейбиз да. Анан эми багы жалпылай айтканда, албетте биздин баарыбыз эле билген ошол турист менен эле студент визасы болуп атпайбы, бирок анын сыртында дагы мен айтып кеткен көп түр визалар бар да. Аларды дагы мен шашпай, балким бир эки жерде бир эки мисал берип айтып кетем. Албетте бул виза темасы аябай кенен, терең, чоң, оор, кээ бир учурда түшүнүксүз. Өзгөчө ушу Американын визасы аябай мындай дүйнөдөгү татаал визалардын бирөөсүнө кирет деп ойлойм. Токтоло кете турган болсок, мисалы үчүн 2010дон баштап статистиканы карай турган болсок, 2010до Кыргызстандан Америкага
бел байлап жер которуп келгендер кишилердин саны 5000 6000ден тегерек болчу экен. Азыр ошол пайыз, ошол сан дегеним жылда 7%га өсөт экен. Ортодо пандемия болуп калды, өзүңүз билесиз. Андан кийин дагы күчөдү бияка келгендердин саны. Акыркы мынакей ушул 1-2 күндүн эле ичинде жогорку деңгээлде жолугушуулар өттү. Биздин кабинет министрлердин төрагасы келип кетти бул жерге. Өзүнүн визависи менен жолукту. Ошол жерде көтөрүлгөн маселелердин бирөөсү дагы ошо кыргыз жарандарына, Кыргызстандын жарандарына виза системасын жеңилдетүү деген бир сөз болду. Сиз ушуга кандай комментарий берет элеңиз? Негизи жакшы жышан булчу. Себеп дегенде жалпы эле азыркы учурда Американын жетекчилиги дейли, президенти баш болуп мигранттарга каршы саясаты өтө жакшы эмес. Биз буну баарыбыз сезип атабыз, көрүп атабыз. Бул саясат тилекке каршы саясат болуп калып калбастан бул мыйзам күчүнө өтүп аткарууга да берилгендиги үчүн биз ушунун баарын жашап атпайлы азырчы. Американын ичиндегилер, Американын сыртында жүргөндөр, мисалы үчүн ошолордун жөнөкөй эле бир мисал десек, азыркы саясаттын өзгөргөндүгү же болбосо эмне болду? Кыргызстандан, бир эле Кыргызстан эмес, албетте көп өлкөлөрдөн азыркы учурда туристтик виза ала албай калышты. Оңой менен берилбей калды да. Жанагынча список өлкөнүн тизмесин берип булар залог алдыра башташты. $5000, $10,000 дегенчи. Бул барьерлерди. Демек, азыркы учурда саясат бул мигранттарды тартып алуу эмес, балким чектеп, ошолорду азырынча балким киргизбөө болушу мүмкүн. Экинчиден, азыркы баягы Америкада болуп аткан саясаттын натыйжасы десек болот. Бул Американын ичиндеги келген мигранттар бар да. 3 миллион, 5 миллион, 10 миллионго жакын азыркы күндө мигранттар бар. Булардын документ талаасында, мыйзам талаасында аябай көп мүчүлүштөр бар да. Ошолорду жөнгө салуу болуп эсептелет. То есть азыркы күндө сыртты жаап туралы, ичибизди биринчи оңдоп алалы дегендей ошондой болуп атат да. Анан эми Кыргызстанда ошол тизмеге илешип калган тилекке каршы. Экинчи дагы бир чоң чектөө бул бүгүнкү күндө иммиграциялык визалар экиге бөлүнөт, негизи эки түргө бөлүнөт да. Эки категорияга дейличи. Миграциялык эмес, бул B1, B2 жана студенттердин визасы, кыскасы. Мен ниетим жок жашаганга, мен Америкага турист болуп барам, кайра келем деген визалар да барчы. Же студенттер окуйм, кайра кетем дегендер. Анан иммиграциялык визалар бар да. Бул ошол же тапшырып атканыңыз эле сиздин айтып атканыңыз бар. Мен мигрант болуп калам, ниетим ошол дегенди билдирет. Ал жана лотерея визасы бар, баарыбыз билген, бирок анын сыртында жана айтып кеткен ишкерлерге, артисттерге, же болбосо башкаларга тиешелүү EB1, 2, 3 деген визалар бар да. Ошол визалардын баарына азыр чет өлкөдөн туруп Америкага тапшырууга тыюу салынып калды да, келүүгөчү. Интервьюга чакырбайт, кыскасы ушундай. Ошону көрүп отурабыз. Анан эми кечээки жолугушуулар менин оюмча аябай эле жакшы болуп өттү деген ишеничтемин. Эгер ошол деңгээлде сөзүлгөн болсо, бир кандайдыр бир жеңилдиктер бизге Кыргызстанга бериле турган болсо, анда бир аз жолубуз ачылат деп айтат элем. Бизде калоочулар көп чынында, дагы келебиз дегендер да көп. Өзгөчө жаштар, студенттер кор болду бул акыркы жылдарчы. Өзгөчө 25-жылдан тарта көп студенттерибиз виза ала албай, же болбосо биякта окуп жүргөн студенттер да Кыргызстанга барып каникулга кайра кайтып келебиз дегендер, келе албай калгандар аябай көп да. Мен ойлойм, албетте чоң көйгөй. Мен оюмча биринчи ошолордон башташыбыз керек белетин да. Биздин мамлекеттин өкүлдөрү келгенде дагы ошол маселелерди көтөрүп, балким ошо студенттерге жол ачып берели, алар окуусун бүтүрүп алсын дегендей. Ушул жерден дагы кошумча катары Кыргызстан менен Кошмо Штаттардын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнү, калп айтпасам, 17 февраль 92-ден бери. 17 февраль 92-ден бери туура. Ошондон бери биз көбүнчөсү коопсуздук багытында, ушул эле миграция багытында, соода багытында көптөгөн жакшы мамилелерде болгонбуз. Өзүңүз билесиз, бир кайсы бир убакта бизде Американын базасы турду эле, Ганси, кийин Манас деген сыяктуу. Бирок акыркы биздин төрага менен анын визависи Америкада жолукканда, ошо C5+1 форматында, билесиз, Орто Азия плюс Америка деген. Ошол жерде Кыргызстан менен сүйлөшүүлөр болуп атканда дагы бир пункт кошулуптур. Мурун ошол бар беле, жок беле, мен билбейт экенмин. Бирок мен үчүн аябай жакшы бир жышан болгондой сезилди. Бул илимий технологиялык багытта чогуу иш алып баруу деген. Ошол сиз айтып аткан жана студенттерге дагы бул жакшы жол ачат деген ойдосузбу деп атам да.
илимий дегенде эми биз студент дегенде баягы жаңы мектепти бүтүрүп студент эмес, жалпы жолуна туура магистратура деген сыяктуу. негизи эле бул эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелер туура тарыхы бар, узун тарых. Бирок ар бир мамиле өзгөчө мындай чоң держава менен болгон мамиледе чоң геосаясий дагы фактор бар да. Албетте. Ошону эске алышыбыз керек. Анан эми биз кичинекей өлкөбүздө эле биз эметебиз, өзүбүздү кемсинтеребиз да, андай эмеспиз да. Биз деле бир ошо чоң геополитикада ордун ээлеген бир өлкөбүз. Албетте. Ошого жараша өзүбүздүн сырткы саясатыбызды жүргүзөбүз. Ал эми азыр C5+1 деген формат бул көп жылдан бери эле сүйлөшүп келаткан мамлекет деңгээлинде эмес беле. Ооба. Анын сыртында дагы азыр айтып кеткен жанагы илимий технологиялар деген кошулганы, анан сырткары дагы B5+1 деген да формат бар. B5+, ооба. Туура айтасыз. Бул бизнес да. Ооба. Бизнес багытында, бизнес жаатында. Кече жакында февралда Америкадан бир делегация барганда бизнес жаатында жолугушуулар болуп, ал жерде бизнес гана жолугуп, бизнес сүйлөшүп келди да. Мен ойлойм бул баары жакшы жашандар, жакшы нерселер, бирок бир нерсени унутпашыбыз керек. Американын өзгөчө азыркы президентинин ачык баягы сырткы саясатын ачык көрүп атпайлыбы, ачык айтып атпайбы, биздин кызыкчылыгыбыз бар болсо биз бир нерсе кылабыз депчи. Ооба. Ошол да. Эми ушунча жыл баары 100 жыл, 150 жылдык дипломатияны бир чогулуп туруп бир эле сөз менен ачык айтып атат дегенчи. Ошону биз да туура түшүнүшүбүз керек да. Биз да прагматичный болушубуз керек да. Кабыл алышыбыз керек. Кабыл алышыбыз керек, ошону карашыбыз керек. Бизге канчалык кызыктуу бул, Америка канчалык кызыктуу. Американын бизнесине канчалык ушу биздин Орто Азия рыногу, базары кызыктуу дегендейчи. Туура. Кыргызстандын базары дейли. Ошол нерсени биз туура кабыл алышыбыз керек. Буну баягы эмоцияга алып эметпей эле, анан биз минтип койсок тинтип коюшту деген сөздөн алыс болуп эле, муну менин оюмча рационально карашыбыз керек. Өзбекстан менен Казакстан кече жакында эмне кылышты? 100 миллиард канча миллиарддык контракттар түзүп кетип атышпайбы? Бул ушул экономика аркылуу саясат жүргүзүлүп атат да. Туура. Биз деле ошол нерсени колго алып, эгер B5+1 форматында, эгер биз орчундуу дейли мындай чоң долбоорлорду сунуштай алсак, алалы да. Балким колдоо табылат. Колдо табылат деген ойдомун. Ушунун баардыгы ордунда болгондо, ошондо эки тараптын кызыкчылыгы бир жерге топ дал келе баштаганда, менин оюмча калган маселелер чечиле баштайт өзү элечи. Калганы протокол. Калганы протокол туура. Ал эми бул жерде кызыкчылык болбосо, анда менин оюмча көп деле бизге көңүл бурулбай калабы деген ойдомун да. Биз көп деле эске алынбайбыз. Анан кече жакында статистика чыккан, январь-февралда экен. State.gov сайты бар. Ошол жерде Кыргыз эң көп отказ визаларга, туристтик визаларга, баягы не миграционный визаларга, иммиграциялык эмес. Кыргызстан биринчи орунга чыкты да, Орто Азия өлкөлөрүнүн арасынанчы. Баягы сарказм түрүндө куттуктоо. Адвокат чыгып сүйлөп атпайбы? Ошо тилекке каршы сарказм болду, бирок ал бир чындыкты айтып көрсөтүп кетти да. Эми бунун баардыгы эмнеге таянат келип, бул жана башында экөөбүз сүйлөшүп кеткен жылына 5000 киши, 10 000 киши виза алып келип атпайбы, ошолор келип бул жерде калып калгандыгынан, эми бар эмес албетте. 12%, 18%га чейин деп айтылат, кайсы бир жылдарда да эсептегенде. Ошо калып калгандыгы үчүн бизге чоң көрсөткүч. Бул бизге ошол мамиле кылынып атат да, ошол күндүчү. Башка өлкөлөрдөгү, чоң өлкөлөрдөгү, эми албетте өнүккөн өлкөлөр, алар балким көп бизге окшош муктаждыгы жоктур. Бизден көп келишет бияка, бирок калышпайт да. Ошол эле. Алардын талабы туристтик виза менен келгениңерден кийин силер бул жерде калбашыңар керек, кетишиңер керек деген эле талап да. Ушул жерде мен кийинки узатайын деген суроомо бир шарт жаралып атат. Мисалы үчүн башка мамлекеттердин жарандары бул жерге келип турист болуп кайра кетишет. Биздикилердин көбү 12% калып калат деген сөз болуп атат. Менин оюмча, кайра эле ошо миграция темасына кайта турган болсок, бул жерге ошондой максат менен, жер которуу максаты менен келген кишилердин Америкадагы кыла турган биринчи кадамдары кандай болуш керек деп ойлойсуз? Негизи баягы Америкага келип атканда ниетинде туристтик болсо, ал түшүнүктүү, келет, туризмди угулат дагы, анан балким кетет. Же болбосо келгенден кийин эми жашоо шарт болушу мүмкүн, келди, көрдү, жактырышы мүмкүн, жагып калды, мыйзам жол берет. Ошол мыйзам жол берген жол менен статусун которуп, мисалы үчүн турист болуп келген киши келгенден кийин бул жерде күтүү мындай да, визаны бергенде консулдук турист болуп берип атпайбы. Турист виза келгенден кийин 90 күнгө чейин турист болушу керек деген талап бар да. Туура. Бул эми практикадан алынган нерсе, бул баары эле бул макул болушат. 90 күндөн кийин анан балким ал шарт өзгөрдү, балким окугусу келип калды, жакта Америка англисчесин келсе, англисчем жакшы жетиштүү эмес экен,
дагы күчтөндүрөйүн дагы өрчүтөйүн деп аракет кылышы мүмкүн да. Жобосом бизнес көрүп калды, иш жумуш таап алды, жобосом жумуш дегенде жумушка кирүү эмес, иш тапты деле бизнес. Ошол бизнеске салам акча иштетем деп калды, жобосом башка максаттар болсо дагы ошондо мыйзам Америка келгенден кийин 90 күн өткөндөн кийин статус алмаштыруу деген жолу бар. Ошо статус алмаштыруу жолу менен кайсы багытта кеткиси келсе кетсе болот да. Ушул багытта сиздердин офис толугу менен иш алып барат. Албетте биз бардык. Биз Кыргызстандан туруп бул жака келем дегендерге дагы, балким виза алып туруп келип алып Америкага киргенден кийин Американын ичинде жүргөндөргө дагы, кыскасы азыр баягы саясий башпаанек деген бар, биздин көп жарандарыбыз тапшырып атат. Ал багытта да иш алып барабыз. Биз бардык иммиграцияга тиешелүү эмне жумуш болсо баарын кылабыз да. Эң сонун. Ошондо менин түшүнүгүм боюнча көрөрмандарга дагы бир кайталоо иретинде, биздин мекендештер Америкага келе турган болсо, укук талаасында кыймыл аракет кылуулары абзел. Албетте. Экинчиден, келгенде ошондо кандайдыр бир ниеттери өзгөрө турган болсо, сиздерге кайрылса болот. Албетте. Ошондо биз жанатан бери сүйлөп атабыз, айтып атабыз, Кыргызстандан бияка келип калып калгандардын саны артууда, же болбосо ошол Кыргызстандан келатканда эле ниети ошо Америкада жашаш, жер которуш деп ошол көйүп азыр Америкада кыргыз диаспорасы деген бир түшүнүк пайда болду. Туура. Мен статистикаларды бир сыйра карап чыктым. Кулаган Советтер Союзунан кийинки чачыраган өлкөлөрдүн арасынан Кыргызстан 9-орунда турат экен. Чоңдугу боюнча. Анан көлөмү бар, анан маңызы дагы бар да. Ушул кыргыз диаспорасы менен сиздердин компанияңыздар иш алып баруу бир мүмкүнчүлүктөр болдубу? Аябай жакшы маселе. Себеп дегенде чынында эле кыргызга мен ойлойм, биз баягы кыргыздар чынында ынтымак болобуз. Өзгөчө сыртка чыккандачы. Кыргызстандын ичинде эмес балким. Бирге калып. Сыртка чыкканда биз кыргыздар чынында эле ынтымакпыз да. Анан биз азыр Чикагодабыз да эми. Чикагону көп айтышат эмеспи? 8-облус же 9-облус депчи, Москвадан кийин балким Москваны, Россияны 8-облус кылсаң да биз биякта 9-облус болобуз деп. Ошол жааттан алып караганда мен 3 жыл болду келгениме, бирок ошого карабастан бул жерде деген Чикагода өзгөчө, анан Филадельфияда чоң уюм бар, коом бар экен, анан дагы кайсы бир шаарларда айтышты. Эң көп Чикагода албетте. Бул жерде кыргыздар ынтымактуу, биригип, чогулушуп, майрамдарда, же болбосо бир мааракелер болсо, же болбосо бир жакшылык жамандыктар болгондо чогулуп жүрүшүп, анан буну расмийлештирип дагы азыркы күндө Кыргыз коомдук борбору деп ачылган. Көп жылдан бери ошол Кыргыз коомдук борбору, ошол жерге өзүбүздүн кыргызстандык ишкер балдар, кыздарыбыз жардамчы болушуп, алар акча салышып, алар колдоп беришип, ошол борбор аркылуу ушул жерге көчүп келген, жашап аткан биздин Кыргызстандын жарандарына, үй бүлөлөрүнө, бала чакаларына дейли, же болбосо өзгөчө студенттерге, ошолорго жардам колун сунуп, билим берүү жаатында, маданий жаатта дейли, же болбосо азыркы күндө баарыбызга эле маалым болгон кыйынчылыктардын бирөөсү Америкада, бул албетте руханий дагы. Албетте. Өзгөчө үй бүлөлөрдү, мен бала чака менен бул жака келдим. Албетте. Ошол багытта да жаатта дагы Кыргыз коомдук борборунун диний жакта дагы жардам берип, окутуп, сабак алып баргандыгы, диний жактан дагы бизге жардам катары, же болбосо диний жактан да уюшуп, мына жаңы мечит ачылган, мечиттин тегерегинде дагы жакшы кызматтар кылынып, диний жааттачы. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы күндө Чикаго жакшы бир өрнөк көрсөтүп атат да, бириндик өрнөгү десек болот. Эң сонун. Бир эле тойдон тойго эмес да, кыскасычы. Биз баягы мындай экен, азыркы заманда элдин баары эле Инстаграмда турат да. Анан Инстаграмда көргөнүн эле басып, анан ушу көргөнүн эле тегерегинде эле сүйлөп, чын тилекке каршы бизде анализ жок, же болбосо баягы бирөөнү жамандап берүү, же болбосо мактап берүү, биздики бат эле да кыргызча. Кыргыз бир паста бирөөнү мактап берет да, бир паста чабып чыгып кайрачы. Дүйнө ошондой болот. Дүйнө ошондой болот. Ошон үчүн балки мен деле келип атканда, Америкага жаңы келип аткан жылдары 2022 келип кеткен башынан 23 келип баштаганда мен деле көп маалыматым жок болчу. Мен де Инстаграмдан көргөнү көрүп, элдер ушундай экен деп коюп жүргөм да, анан бирок келип аралашып, бир аз коомго аралашып көрө баштагандан кийин аябай мындай көңүлүм
толду десем болот, ыраазы болдум десем болот да. Себеп дегенде азыр мен бул жерде өзүмдү аябай жакшы сезем. Балдарым үчүн, өзүмдүн үй бүлөм үчүн. Албетте Кыргызстанды сагынабыз. Бирок жолугуп чай ичип, же болбосо баягы баарлашып, өзүбүздүн мекендештер менен отуруп жолугуу бул кандай? Мисалы үчүн ушул подкаст. Азыр подкаст элечи. Баягы өзүбүздүн кем сезбейбиз бияктачы. Өзүбүздүн кафелерибиз бар, кыргыз балдарыбыз ачкан, ишкерлерибиз ачкан кафелерибиз, ресторандарыбыз бар дейли. Офистер, компаниялар. Мен ыраазы болгонум кыргыздардын, кыргызстандыктардын дейли бул жерде Америкада кайсы бир тармакты албайлы, ар бир тармакта сөзсүз биздин ичкерлер бар, сөзсүз биздин жарандарыбыз ушул тармакта адистешкен, же болбосо билими бар да. Эң сонун. Бул сонун нерсе да. Себеп дегенде жаңы келген кишилерге өзгөчө жаңы нерсе табыштын кереги жок да. Ар бир тармактын өзүнүн адиси болот, өзүнүн билимдүүсү болот дейли. Ушул баардык маалыматтын бириккен жери бул кыргыз коомдук борборубуз да. Азыркы учурда туурабы? Кимде эмне баш ооруса да ошол жака барса болот да, кыскасычы. Башым ооруп эмне кылам депчи. Мындай жөнөкөй тил менен айткандачы. Эми албетте алар доктор эмес. Бирок айтат да, Бирок доктор таап берет. Докторубуз бар мынакей. Биздин могул клиникабыз бар могул жерде. Ушу биздин кыргыздарга караштуу клиникабыз бар. Барсаң, ошо сен жапчакчылыкка кыргызча, англисче билбей атсаң, ошо кыргызча сага кылып берет. Тамак аш болобу, башка адистер болобу, тиш доктор болобу. Мен 2-3 жылдан бери көп нерсени мындай өзүм жаңы үйрөнүп атам. Көрүп алып, мындай барып турбайбы депчи биздечи. Анан биз дагы былтыр сентябрь, октябрда экен бир аз айланып келдик Американычы. Биринчи Вашингтон жака, Нью-Йорк жака барып, ишкерлерге жолугуп, ишкерлерди кыдыртып көрүп келдик дейли. Анан Сан-Франциско жака барып келип көрүп келип, мен ыраазы болгоным ошол болду да. Мен азыр бая айтып кеткендей эле биздин кыргыз бир туугандарыбыз, кыргызстандыктарыбыз арасында албетте башка улуттагы балдар да, кыздар да бар экен. Булардын ошо Америкага келип, жөн отурбайбы, ар ким өзүнүн баягы окатын кылып, тың болуп, бир тармактан мисалы адистешип, же болбосо ушул тармактан күчтөнүп чыккан балдар бар да. Арасынан IT тармагы десек болот. Аябай тың кыргыз сонун жигиттер бар, кыздар бар бизде күчтүү IT тармагында болсун, медицина тармагында болсун, эми социалдык тармактар бар. Мен ойлойм азыр бизде бүгүнкү күндө эң азынан Чикагода десек болот, балким мындай өзүңдү жат сезбейсиң. Албетте интеграция маселеси бар. Албетте биз Америкага келгенден кийин Американын дагы баягы коомун таанышыбыз керек, билишибиз керек. Бул турган нерсе. Англисче сүйлөгөн үйрөнүшүбүз керек. Мен баарын айтам да, үйрөнгүлө депчи баарыбыз. Бирок ошол учурда өзүбүздүн када салтыбызды унутпай, өзүбүздүн кыргыз экенибизди унутпай сактап калыш бул мен үчүн чоң максат. Мен үй бүлөм үчүн өзгөчө, бала чакам үчүн, ошон үчүн биз мисалы дем алыш күндөрү жана кыргыз коомдук борборубуз дейли. Биздин балдарга уюштурган сабактар бар сонун. Кичинекей Наристелерге, чоң балдарга, мен чоң балдарым барып, ал жерде Куран үйрөнүшөт, намаз окууну үйрөнүшөт, адеп ахлак темалары бар. Кичирээк балдар кыздарга атайын кыргыз коом борборунун өзүнүн мектеби бар дейли. Ал жерде аларды комуз үйрөтүшөт, иш кылса, аларга да диний сабак болот, кыргызча үйрөтөт. Америкага келип бул жерде интернетте контент деп айтып атпайлыбы, контент английский болгондуктан, школдо англисче болгондуктан баары бир англис тартып кетет экен. Балдарыбыз бат эле англисче үйрөнүп алат экен да. Жакшы. Бирок ошол учурда унутпасын деп, кыргыз тилин унутпасын деп сабактарга алып барабыз. Мен сурагым келген баардык суроолордун баарына мындай тийип өттүңүз. Ошолорду бөлөлү. Уруксат десеңиз. Эң биринчи ишкер катары сизден сурай турган бир кызык нерсем ошо кыргыздар компанияларды ачып, адистешүү маселесин көтөрдүңүз. Ошол жакта ошо укук коргоо маселеси сиздин канчалык ошол жака тиешеңиз болуп атат? Ошол жерде мындай келишимдер барбы, кызматташуу барбы, канчалык сиздерге кайрылып атат, же уже мындай американецтер менен иштеп башташтыбы, ошол деңгээлге жетиштиби деген сыяктуу? Жакшы суроо. Бизде Кыргызстанда мындай ойлойбуз да, биз юрист болсо баарын билет дегенчи. Ооба. Туурабы? Тууганым бар эле юрист сурап коеюнчу деп, кылмыш кодексинен баштап тиги баарын сурап баштайсың да. Андай эмес. Америка ушунчалык чоң, эски жана баягы илимий жагынан алып караганда, өнүгүү жагынан алып караганда аябай терең өлкө да. Бул жерге мен юристмин, негизи башка адистигим баштан бери эле. Бирок өмүр бою эле бизнесте жүрдүм. Бизнес юридикалык иштерди карап жүрдүм да. Мен кылмыш иштерине көп аралашкан эмесмин. Бул жака келип бир көрүп түшүнгөн нерсем эмне болду? Биз азыр адвокаттык компаниябыз, биз лицензиябыз бар. Албетте биздин лицензиябыз көп нерсеге жарайт. Биз көп нерсе кыла алабыз. Ошол эле бизнеске деле, же болбосо криминал иштерге кире алабыз. Бирок бул жерде Америкада бир өзгөчөлүк бар экен. Бул кайсы адис болбогун, адистешүү деген нерсе болуп атпайбы? Узкая специализация бар. Аябай мындай
бир нуктагы бир нуктагы ошол экен. Анткени базар ушунчалык чоң экен да. Бир туруп мен баарын кыла алам дей албайт экенсиң да. Ошон үчүн бул компаниябыз деле ачылганда бир 5-6 жыл болгон компания. Мен деле сурап атпаймынбы бул ачкан жигиттер негиздөөчүлөрдөнчү, силер мындай тияк кирбейли, бияк кирбейли десем, Темир байке дейт, жок дейт да, биз бир ишти кылалы, ошол ишти да жакшы кылалы. Бизнеске тийиштүү албетте биздин кызматтарыбыз бар, бизнес менен иштешип атабыз, жолугушуп сүйлөшөбүз биз ишкерлер менен. Бирок баягы адистешүү маанилүү экен да бул жердечи. Ошого биз көбүрөөк иммиграция азыр, ушу иммиграция багытында көбүрөөк иш алып баралы. Албетте бул рынок аябай чоң, бул мага окшогон, бизге окшогон юристтер бул жерде жүзү келсе дагы иштеп алып кете алат. Американы биз еще дагы американецтердин жолусу негизги баягы калктын эмесине кире элекпиз бизчи. Биз баарыбыз өзүбүздүн эле чөйрөбүздө жүрөбүз да. Капсулада ошол чөйрөдө эле бизге жетип атат дейли, мындай карагандачы. Ошон үчүн бул жакшы мүмкүнчүлүк да. Мен айтып аткан себеби, мен балдардын да чоңойтпай бул жердечи. Анан ата бир чоң бала мисалы үчүн юрист болом дейт, же бирөөсү бизнесмен болом деп атпайбы. Кайсы багытты албагын бул жерде мүмкүнчүлүк аябай көп да. Албетте. Англис тилин биле турган болсоң, албетте документ жагында чечилген болсо, жакшы болсо, өзгөчө жаштарга бул жакшы мүмкүнчүлүк да. Кошумча катары ушу компаниялар жөнүндө сөз кылып атканда, кыргыз компаниялардан тышкары биздин боордош, мисалы үчүн Өзбекстанды алалы, Тажикстанды алалы, Казакстанды алалы, ошолордон да кайрылгандар болобу сиздин? Албетте, біз алар менен да иштейбиз. Бизде офисте бар, биз 4-5 тилде сүйлөгөндүгүбүз үчүн англисче албетте бул турган сөз. Анан түрк тилинде сүйлөгөнүбүз үчүн түрки мамлекеттерде көп бизде клиенттер. Турциядан, Азербайжандан, Түркменистандан бар. Анан акыркы 1 жыл, 1,5 жылдан бери биз кыргызча сүйлөп, орусча сүйлөп, ошо өзүбүздүн чөлкөмгө дейли көбүрөөк кызмат берип атабыз. Бар, албетте иштешебиз, иштейбиз, ишенич бар Кудайга шүгүр. Эң сонун. Кийинки жана сөзүңүздө дагы кошо кеттиңиз, тил маселеси. Суроону экиге бөлөйүн. Бизге жаңы келген мигранттарга, мисалы үчүн, тил абдан маанилүү нерсе болуп атат. Бизден кийинки муунга, биздин балдарыбызга дейли, өзүбүздүн эне тилибизди сактап калыш маселе болуп атат. Өзүнчө көйгөй алат. Өзүнчө көйгөй. Ушул жаатта сиздин өзүңүздүн жеке көз карашыңыз кандай? Биз мисалы үчүн аябай жакшы сөз колдондуңуз, капсуланын ичинде жүрөбүз депчи. Кээ бир кыргыздар дебейли, ошо мигранттардын көбү Американын элементарно, мисалы үчүн, ошо такси проблемаларын көп түшүнүшпөйт. Такыр эле түшүнбөйт десек да болот. Штраф маселелеринен түшүнүшпөйт. Мындай ошо өздөрү менен өздөрү бир тилде, бир эл, кимге кайрылат? Асан Үсөнгө кайрылат, Үсөн Асанга кайрылат деген сөз да. Туура. Анан ошо социализация маселеси бизге оорураактай сезилип атат. Бирок ошол эле учурда биз уңгубузду жоготуп ириш көйгөйү дагы бар. Ушул жерде балансты кандай кармаш керек деген сиздин оюңуз? Менин оюмча бул жерде бул көп деле чоң көйгөй эмес деп эсептейм. Себеп дегенде өзүнүн тилде сүйлөө бул үй бүлөлүк маселе да. Үй бүлөдөн эгер балага жаш кезинен, кичинекей кезинен ошону үйрөтүп, ошону баалуулук катары көрсөтүп бере алсак, ата-эне катарычы, анда ал бала жоголбойт да. Туура. Ал эми эгер башынан фундамент жок болсо, Бишкекте деле жоголуп атпайбы? Бишкекте жүргөн балдар деле азыр эми жаштар дейли, жаш муундар да, 15-20 жаштагы балдарды алып карап, эми угуп жүрөбүз, кабарлардан көрүп отурабыз, мындай көп деле же максаты жок, же тили били жок, же анысы жок, мунусу жок дейт. Мен оюмча бул жерге келгенде балдарга бул ата-эненин биринчи милдети, албетте убактысы болбошу мүмкүн. Ошого биз айтып атпайлы, кайра элечи, биздин коомдук борборубуз бар. Бир жагы ыраазымын да, ачык айтканда, анткени американец бизге кыргыз тил сабагын курсун ачып бербейт да. Ачса дагы. Ошо да канча ачса дагычы, анан өзүбүздүкү бар да. Барабыз ошол жерде ушу дем алыш күндөрү, суббота күндөрү жаштарга, анан базар күнү чоңураак балдарга деп. Ошол менин оюмча бул бир чоң жардам болду бизгечи. Буну тажрыйба катары бир эле Чикаго эмес, башка дагы региондордо ачылат, анан колдойт деген үмүттөмүн. Кечээ жакында эле мага Атлантадан чалып атышкан кыргыз бир туугандарыбыз. Чалышып Атлантада, Жоржия штатында. Көп эмес, чакан бир балким 100 үй бүлөлүк. Биз дагы ушундай кылсак, ушундай бир кичинекей бир коомдук эме ачсак, анан ошол жерге балдарыбызды окутсак, үйрөтсөк, эми өзүбүз дагы баарлашып, жолугуп сүйлөшүп дегендейчи турсак деп. Анан Бостондо ачылды азыр, кабарыңыздар болушу мүмкүн. Жакында Бостондо кыргыз коомдук борбору ачылды.
Филадельфияда аябай чоң борбор, Агаяда аябай чоң коом бар да. Мен ойлойм ар бир штатта ушинтип коомдор ачылышы керек, ачыла бериши керек. Баарында бир борбордо коом баарына жетише албайт. Америка чоң. Өзүңүз айтмакчы Ошол Америка аябай чоң. Ошон үчүн мисалы үчүн Чикагодагы биз баягы ачылган коомдук борбор бул үлгү болуп атпайбы? Жол көрсөттү. ооба. Менин оюмча калган штатта жашаган биздин мекендештерибиз акырындап ушуну алып башташса болот. Ооба, бул бир калып да. Ооба, анан эми баягы интеграция маселесине тиешелүү аябай сонун көйгөй, аябай чоң көйгөй булчу. Сонунда деп коем да, сонун эмес болчу. Жакшы эмес. Интеграция проблема биздечи, ачык айтканда кыргыздардачы. Англисче билгенде дагы, билбегенде дагы. Билбегенде көбүрөөк проблема. Себеп дегенде англисче билбейт, сүйлөгөндөн коркот, ушинтип өтүп кетти убактысычы. Мен көп иштешем, биздин жарандар менен, мекендештер менен көп кайрылышат. Анан эми ар кандай темада сүйлөшүп калып анан сурайм да, англисче билесиңби десем, жок дейт. Канча болду? 3 жыл жүрдүм, 4 жыл жашадым биякта депчи. Дагы эле тил жок. Дагы тил жок да. Мен таң калам да аларгачы. Мен макул баягы жашына байланыштуу үйрөнбөшү, үйрөнө албашы мүмкүн кээ бир кишилер, бирок эми жапжакшы эле 20-30 жаштын тегерегиндеги, 40 жаштын тегерегиндеги балдар, кыздарды көрүп дейт экенсиң да. Бул ошон үчүн алар баягы тилди билбегендиги үчүн жергиликтүү Американын баягы коому эмне менен жашайт, булар эмне жешет, каяка барышат. Киного эч ким бардыгын сурагым келет да, мындай киного бардыңар белебичи, кинотеатргачы. Жанагындай мамлекет биякта деген public facilities деп айтылат, мамлекеттик же болбосо акимияттардын, жергиликтүү акимияттардын өздөрүнүн курган инфраструктуралары, бассейндар бар, клубтар бар, китепканалар укмушта. Айтпаңыз. Эми мен мисалы үчүн биз аябай барабыз да, үй бүлөбүз менен барып турабыз, келинчегим балдар алып барып турат ар дайым. Аралашканга аракет кылабыз. Эми сөзсүз эле ар ким менен дос болуу шарт эмес, бирок ошо булар кантип жашашат, булардын баягы жашоо образы кандай, туурабы? Мен ошону аябай кызыгып эметем да, көп. Биз кечки саат 8-9-дан кийин биз жашаган райондо 300гө жакын үй бар десек болот, орточо эсеп менен. Саат 9-10дон кийин эч ким көчөгө чыкпайт да. Бүт уктайт. Мен ошо бир нерсеге таң калгам да, Америкага келипчи, жаңы келгенде. Саат 9-да. Булар каякта? Булар каякта депчи. Биз кафеде чай ичип жүрөбүз деп эле. Булар каякта депчи. Анан бирок таңкы саат 4-тө турсаң же 5-те турсаң, ишке даяр. Же чуркап жүргөн болот, же басып жүргөн болот, же итин жетелетип жүргөн болот да. Ооба. Ошо 5тен баштап эле гараждар активдүү образ жизни. Гараждар ачыла баштайт да. Мен ошону аябай баа бергем келгендечи, таң калып, деп. Булар ошон үчүн ийгиликтүү болуп турбай көрсөчү. 9-10да жатат, 4-тө 5-те турат. Биздин исламдын принциптери менен жашайт дейли. Убагында жатат, караң кирди жатыш керек. Чубак ажыки раматылла айтмакчы, куфтанды окуп, кандай эле, куфтанды окуң, жок, башкача айткан. Куфтандан кийин уктаң деген да. Чубак ажыкечи, ошондой булар куфтанды окуйт дейм да. Булар эми ошол саатта жатышат дагы, чындап элечи. 4-тө 5-те турушат да. Бул сапат менен аябай маанилүү сапат. Баамдатка тургандай. Баамдатка тургандай элечи. Бул эмнени берет? Аларга жаңы энергия берет, туурабы? Уйкусу канган, эртең менен турду, душун алды дейли, кийимин алды, көчөгө чыкканда берекет ошондо болот экен да. Эртең мененки убакыттын берекеси башкача. Албетте, ошол берекети башкача экен. Ошону көп баа берип, мындай мен оюмча бизде ошолорго үлгү ала турган нерселер көп да, ал жагынан алып карагандачы. Анан эми достошуп, таанышып, кошуналар менен балким учурашып, сүйлөшүп. Ушул жерден бир нерсе кошкум келип атат, Темир мырза. Ушу социализация америкалык жергиликтүү калк менен аралашуу маселесинде менин жеке оюм, Кыргызстандан келген ар бир жаран биз өзүбүздү элчи катары эсептесек деп ойлойм. Биз элчибиз. Алардын маданиятын көрөлү, жакшы жагын алалы, бирок ошол эле учурда биз дагы өзүбүздүн жакшы жагыбызды аларга бергенге аракет кылалы. Туура. Деген ой. Ушул жагынан мисалы үчүн бир кыргыз толук кандуу Америкада жашап аткан кыргыз үй бүлөсү катары сизде кандай бир өзүңүздөрдүн бир салт санаңыздар барбы, же бир көнүш адаттарыңыздар барбы? Аябай жакшы суроо. Мен бир нерсе айтып коеюнчу. Американын коомунун дейли баалуулуктарын карай турган болсокчу, албетте баягы түшүнүп турабыз, бул жерде христиан болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн, маселе анда эмес да. Маселе бул жерде башка адамдын динине, башка адамдын культурасына дейли, ошо адабиятына дейли, баалуулуктарына дейли, булар баягы терс карап, же болбосо кемсинтип андай кылышпайт да.
аябай сыйлашат, аябай баалашат, аябай бири бирине кылган мамиледе биз менен сүйлөшкөндө деле америкалыктар өздөрүнүн ортосунда сүйлөшкөндө да булар ушу чекти билишет экен да. Мен ушуну байкадым да. Биз баягы эми кыргыз кыйынбыз албетте. Биз таңулай беребиз да. Туурабы? Анан бирөөнү сындай беребиз. Кызыл чектен өтүп кетебиз. Азыр эле бул подкаст башталаардын астында балдар менен сүйлөшүп калдык го. Ай сен качан семиресиң, ай сен тиги качан күйгө чыгасың дегендечи. Балким мен Кыргызстанда жүргөндө мага бул нерселер көп билинчү эмес экен да. Бирок бияка келип мен байкай баштадым, сездим да булчу, бул жерде андай чектерди булар өтпөйт, ашпайт дагы экен да. Сезимтал. Эмнеге бунун эмнеси жакшы деп атам, эмнеге айтып аткам, бул себебин ошон үчүн биз мигранттар өзүбүздү комфортун сезип жүрөбүз да бул жерде. Албетте. Анткени эч ким бизге тийишпейт. Эч ким бизге монтуппай сен көзүң башкача турбайбы, кийимиң башкача турбайбы деп айтпайт да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле мисал, мен эми кээде бир жака чыгып калсаң же болуп калсаң баягы мечит таба албай калган болсоң, любой эле стоянкага барып, любой эле кафенин жанында болобу, каерде болот, намаз окусаң, эч ким бирөө келип эмне кылып атасың деп сурап да койбойт, карап да койбойт, иши да жок. Полициясы эле ушундай да. Мен ойлоп атам, ошол баалуулукту биз алсак жакшы боло тургандай окшойт депчи, өзүбүзгөчү Биз ала алабызбы ошону? үйрөнсөк деп атам да. Мен ойлойм, биздин бул жерде жүргөнүбүз үчүн бала чакабыз балким ошол баалуулуктарды көрүп өсөт да азырчы. Албетте. Туурабы? Азыр кичинекей кызым садикке барат или мектепке барат, 1-класс мектепке барат. Эми күнүгө тапкан айтып келет да алчы. Байкап койма, жакшы экен депчи. Мындай тиги мындай экен, бул мындай экен деген сөз жок. Болбосо кара баласы деле бар алар арасында. Пакистандан келген окуучулар да бар экен, бизге окшогон азиаттар деле бар экен. Мындай 3 жылдан бери балдар мектепке барат, бир дагы жолу келип мындай тигилер мындай булар мындай деген уккан жокмун да. Мен ошого бир жагы аябай ыраазымын, шүгүрдүйм да. Сонун көрүнүш. Демек биздин балдарыбыз ошол баалуулуктарга аз болсо дагы алып атыптыр деген ойдомун да. Мен ойлойм, интеграция деген ушул да. То есть биздикилер туура эмес түшүнөт, кээ бирлерчи эми тилекке каршы эми Америкага келип христиан болуп кетти деген нерсе эмес да болчу. Колдон келсе биз аларды мусулман кылышыбыз. Биз мусулман бололу, өзүбүздү өрнөк катары көрсөтөлү, жана туура айтып кеттиңиз, биз элчи катары өзүбүздү көрө билишибиз керек да. Ошол. Бирок ал деңгээлге жетиш үчүн, ал аң сезимге жетиш үчүн мен оюмча иштешибиз керек ишдечи, өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Илим алышыбыз керек. Эгер биз диний деп атабыз, мусулманмын деп атабыз, намаз окуйбуз деп атабыз, анда биз ошого татыктуу болушубуз керек да. Албетте. Туурабы? Бул жерде өзүбүз алып жүргөндө дагы ошого жараша алып жүрүшүбүз керек да. Мен ойлойм, аракет кылсак болчу да эле нерселер да. Сизге бир кызык окуя кошумчалай кетсем, бир чоң делегация келип, анан биздин Кыргызстанда тосуп алдык. Жакшы сыйлуу коноктор болчу. Ошол жерде баягы кофе брейктер болот да, билесиздер да. Ошол жерде кофе брейк болуп атканда бир американец менен бир кыргыз экөө сүйлөшүп турат. Котормочу биздин кыз. Кыргыз кыз. Биздин өкүлүбүз Манас жөнүндө айтып берип атат. Аябай жакшы кылып айтып берип атат. Бирок тилекке каршы кыз ошону которо албай атат. Себеби ал англисчени орусча үйрөнгөн. Биздин өкүлдүн колдонуп аткан кыргыз сөздөрүн которо албай атат. Манас аксап атат. Биздин өкүл аксап атат. Тил аксап атат деген сыяктуу. Айтайын дегеним, сиз айткан жанагы биз бир деңгээлде болушубуз үчүн ушу тил маселеси аябай күчтүү куралдардын бирөөсү го деп ойлойм да. Ал эми тил үйрөнө албай аткандарга мен баягы алардын огородуна таш кырткан жерим жок. Кайсы бир учурда ойлоп кетем, тил деген бул муктаждык маселеси да. Балким муктаждык болбой аткандыр. Жанагы эле биз айткан өзүбүздүн коомдун ичинде жүрсөк, өзүбүздүн тамактарды жеп атсак, Бишкектен телефон чалып сагындыңбы десе, жок сагына элекмин дегендейчи. Баардыгы ошол эле унуктай кетип атса, балким муктаждыктын жоктугунан да. Ошон үчүн бул жерде ортодо бир поколение калып калып атат. Мисалы үчүн биз азыр ишкерлер жөнүндө сүйлөштүк, үй бүлө жөнүндө сүйлөштүк, жаңы өсүп келаткан муун жөнүндө сүйлөштүк. Ортодогу аябай кызыктуу бир контингент бар да. Булар студенттер. Студенттер дайыма эки ача жолдо турушат. Кааласа кетип калат, кааласа калып калат. Ошолор менен кандай иш-чаралар болуп атат, же аларда кандай көйгөйлөр бар? Мен муну сурап аткан себебим, кээ бирде маалымат келип атат, көбүнчө студенттер окуусун таштап ишке өтүп кетип атат деген. Сиздин көз карашыңыз, комментарийлериңиз
ушул багытта? Биринчиден негизи Американы ачкан бул студенттер да. Албетте. Туурабы? Анан Американы бизге жайылткандай эле тааныткан баштанчы студенттер болот. Анткени алар окуйт, алар аракет кылышат, алар ушу салыштырып көрүшөт. Америка университеттери мындай экен деп умтулушат. Ошол баарын көрүп Кыргызстандагы биз деле канча жыл мурун да айтсак болот, 20-30 жыл мурун, 25 жыл мурун өткөнбүз да. 90 ошол жылдары эле биз деле Америка деп жүрчүбүз да. мисалы. Мисалычы, ал убакта иммиграция деле эмес, Америка эмнеге анткени окугубуз келген. Эмнеге анткени Американын эң жакшы университеттери, бул дүйнөнүн эң жакшы университеттери Америкада. Туурабы? 17-кылымда ачылган университеттер. Мисалы. Бир университеттин бюджети, мисалы үчүн Москва шаарынын бюджетинен көп, ВВПсынанчы. Мисалы үчүн баягы ат айтпай эле коелу, бирок ошол нерсени мен ойлойм баягы ошол катмарды эле ошол студенттер да биздин негизги бияка келип жүргөнчү башындачы. Авангардтарчы. Азыркы учурда дагы эң көп анысы эле келген студенттер да азырчы. Бирок чынында баягы бул жакшы маселе, биз ишкерлер эми азыраак эле сандабыз да. Башка мигранттар деле балким азыраак санда, эң көп санда бул студенттер да. Ошол эле учурда эң эле көп кыйналган ошолор да. Кээ бирлер айтышат, эми акчасы болбосо бияка келмек эмес депчи, андай эмес. Америкага келүү жолдорунун канчалык оор экендигин эң жакшы менин оюмча студент жакшы билет да мунучу. Үйүнөн алыс, жашы жаш, ата энесинен алыс, тажрыйбасы жок, тааныш билиши жок. Ошон үчүн бүгүнкү күндө баягы студенттердин бул жерде бат-баттан өз ара чогулушуп, ынтымак болушуп, бири бирин колдоп жүрүп, ошонун баарын көрүп жүрөбүз да, көрүп жүргөнбүз. Анан кайра эле биздин айтып аткан жанагы кыргыз коомдук борборубуз Чикагодагы жана башка штаттарда дагы мен көп угуп жүрөм. Ошол коомдук борборлор же болбосо уюмдар дейли чогулушуп жардам берип аракет кылышат. Чикагодо өзгөчө кыргыз коомдук борборуна тиешелүү мен жакшы билгем, булардын атайын спонсорлор менен сүйлөшүп, ишкерлерди жолуктурушуп, ишкерлерди чогултуп, алардан тыйын чогултуп, ошол студенттерге жардам берип, алардын тамак ашын, оокатын, же болбосо квартираларын белгилүү деңгээлге чейин жаап, жардам берип колдоп келип атышат да. Эң сонун. Бунун максаты эмне? Максаты ошол студенттерибиз бүгүн окууну таштабасын. 4 жыл окуйт экен. Туурабы? 4 жыл чыдасын, окусун, бир адис болуп чыксын. Ошол адистиги менен бир аз тажрыйба алсын, бул жакта иштей ал, жумуш таба алса, жумуш табып бир аз иштеп көрсүн. Кайра эле ошол студенттерибиз эчтен Кыргызстанга барат да. Туура. Бул бир келе жаткан биздин келечек муунубуз ушулар да. Биз баягы саясатчылар биздики өзгөчө катуу сүйлөйт го. Келечек муун депчи. 30 жылдан бери саясат жүргөндөр келечек муунду мен көрө албай койдум. Алар качан келет? Алар уже 30-та. Алар уже 30-ка чыгып калды. Биз уже 47-ге чыгып калдык. Мисалы. Биз деле 90-жылдары келгенибизди айтканда бизгечи ой силер келечек муунсуңар анан депчи. Келатат жаштар, келатат жаштар депчи. Ошондой болуп атпайбы? Анан ушу жаштарыбыз кана деген эле суроо да. Анан жаштарың кыйналып жүрсө, жаштарың окуусун бүтүрө албай атса бияктачы. Көчөдө калып атса, ачык айтканда, көрөкат менен калып кетип атса, анда эртең бул жаштар кайтпайт да. Туура. Мен 2016-17 жылы Сингапурда окуп калдым. Магистратура окуп атканымда ошондо байкаган нерсем болду. Өзбек менен казак элчиликтери ошол убакта 3 айда бир же болбосо 2 айда бир бекен атайын чакырып, элчиликке чай берип, сүйлөшүп, ал окуп сурап турчу да. Студенттер мененчи. Аябай таң калгам. Биздин акча элчилигибиз жок, сразу айтып коеюн, Сингапурда. Анан мен сураттым казактарданчы, эмнеге десем, булар кадимкиде программалары баргандан кийин жумушка орнотуу программалары, кыскасы буларды башынан аягына чейин мамлекет көзөмөлдөп карап, багыт берип турат экен да. Эң сонун. Жеке сектор эмес, мамлекет өзү карайт. Мамлекет өзү. Макул, биз мамлекеттен аны сураган жокпуз, талап кылган жокпуз. Ошон үчүн бул жерде кыргыз коом чыгып атпайбы өзүбүзчү. Биздин ишкерлер, биздин эле кыргызстандык ишкер кыз балдарыбыз бияктагы Америкадагы ошолор чогулушуп, акча чогултуп студенттерге жардам берип, колдон келишинче окугула, таштабагыла деп мен дагы бир канча жолу лекция окугам аларга. Айтып турам, колуман келишинче таштабагыла, кыйын болсо да түшүнүп турам, кыйын экен. Бирок документи жок жүрбөгүлө өзгөчө азыркы учурдачы. Анан булардын студенттердин жөн эле акчалай жардам эмес, буларга албетте сабак берип, буларга иман сабагын берип, буларга диний багытта жол көрсөтүп, адашпасын деп. Анткени Америка эми ачык өлкө, чоң өлкө, ар кандай жакшы жана жаман дагы мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошолорго каршы мен ойлойм бул аябай чоң бир кызмат десек болот, баягы элге болгон кызмат ушинтип башталат деп ойлойм да. Ушуларды биз колдошубуз керек көбүрөөк. Кайрылышыбыз керек, ишкерлерге кайрылышыбыз керек көбүрөөк. Жардам бергиле, колдогула. Эртең эле ушул балдар кыздарыбыз
Америкада бизнес кылабы, Америкада калам деген болобу, мыйзамдуу жол менен албетте калып ийгиликтерге жете турган болсо, акыры аягы барып баарынын эле пайдасы кимге тиет? Кыргызстанга тиет, кыргыз элибизге тиет да. Албетте. Ушу диаспора маселесине кайра кайткым келип атат. Дүйнөдө билесиз, бир канча улут бар, мамлекет бар. Аябай ушу диаспора багытында жакшы иштерди алып барып, чоң албан ийгиликтерди жаратып, керек болсо ошо диаспораны курал катары да колдонушат. Мен мисал катары айткым келбейт, бирок баарыбызга белгилүү. Лобби деген нерсе. Лобби деген нерсе. Биздин статусубуз канчалык ушуга жакын? Негизи лобби Америкада бул ачык, жана мыйзамы бар лоббинин. Бул жерде ачык эле нерсе, баары эле муну билет. Бирок лобби кылыш үчүн ал диаспора күчтүү болуш керек. Ошону айтам, ошо. Күчтүү дегенде акча жагынан күчтүү болуш керек, илим жагынан, билим жагынан күчтүү болуш керек. Анткени лоббидин ар кандай багыты бар да, кайсы багытта социалдыкпы, экономикалыкпы, кыскасы саясий, аскердикпи, ар бир тармакта, ар бир багытта өзүнүн адистиги болуш керек, өзүнүн билимдүү, тажрыйбалуу инсандар болуш керек да. Албетте. Ошол критерий менен алып карай турган болсок, тилекке каршы биз кыргызстандыктар азырынча ал деңгээлге жете элекпиз. Биз эми албетте баары эле көрүп акат деп айтпайм, албетте анда тормоз болуп калат, бирок жалпысы же болбосо көпчүлүгү азырынча ошол деңгээлдебиз да. Өзүбүздү жакшы карайбыз, жаныбыздагыларга жардам бере алабыз. Балким бул да жетишкендик. Алыс жакын туугандарыбызга балким, анан эми азыр мынакей Кыргыз коомдук борборунун кылып аткан кызматы иштеп атпаймынбы? Ошо студенттерге кол сунуп, бирок бунун негизи биз албетте чоң саясий деңгээлде деле же болбосо аналитикалык борборлор айтылат туурабы? Ошондойлор ачылып, ал жерде изилдөө жүргүзүлүп, ал жерде аналитика болуп, ал жердеги конгрессмендер болобу, же болбосо башка депутаттар болобу, сенаторлор менен болобу, жолугушууларды уюштурушу керек да. Ал бул нормалдуу эле нерсе. Биздин өлкөбүздүн таанылышын каалай турган болсок, анда бул жерде жүргөн биздин тыңдарыбыз дейли, ошол аракетти кылышы керек да. Кылса болот. Кылыш керек эмес, милдеттей албайбыз эч ким, бирок кылса жакшы болот. Биз өрнөк көрүп атпайлыбы? Эң күчтүү өлкөлөрдүн бирөөсү болуп, башка өлкөлөр 3-5 өлкө бар өзү. Мен ойлойм, эми анчалык деңгээлде кылбасак дагы, жок дегенде жанагындай виза маселеси чыкты, мынакей. Эч нерсе кыла албай калдык да. Чече турган адам жок, курал жок, же аналитикабыз жок, же буларга бир контраргумент берип, же болбосо булар менен переговор кыла турган чалык деле деңгээлде эмес экенбиз да бизчи. Тилекке каршы. Менин оюмча бунун баары шашпай болот деген ойдомун мен. Жылдар өтүп анан болобу дейм. Бирок биз биринчи өзүбүздүн баягы бул жердеги коомдун социалдык, экономикалык, жана руханий деле ушул көйгөйлөрдүн үстүнө иштеп турсак, балким кайра жанагы сөз бизден кийинки коом, бизден кийинки муун кылып кетеби деген үмүт да. Балким Ошолорго биз фундамент түзүп берели, ошолорго жол ачып берели биз. Албетте. Анан алар албетте алдыга чыгып, кийин Кудайым буйруса кыргыздардан депутаттар чыксын, бияктан дагычы. Эмне үчүн болбосун? Күчтүү адвокаттар, күчтүү адвокаттар чыксын. Медперсонал. Эң сонунда, албетте. Илимий тармакта. IT тармагы болсун, башка тармактан болсун. Сыйлыгын алалы деген сыяктуу. Бул жерде аябай жакшы площадка бар. Ошолордун баарын мындай ишке ашыра билгенге. Мен өзүмдүн жеке оюм, тарыхтын эле ар бир мамлекеттин өзүнүн бир ылдамдыгы бар. Кээ бир мамлекеттер тез, кээ бир мамлекеттер жай. Мисал үчүн биз мисал үчүн Кыргызстандын канча кылымдык тарыхыбыз бар, Американыкы канчалык кыска. Биздин жаныбызда булар көчөк эле төрөлгөн бала сыяктуу да. Ошол эле учурда булар бизге азыр үлгү катары, бир стандарт катары кетип атат. Ошон үчүн кайсы бир убакта балким тарыхтын агымы ошондойбу деген дагы бир өзүңдү өзүң баягы жошунтуп кое турган бир нерсе да. Бирок мен студенттер менен жолугуп, алар менен көрүшүп, алар менен маектешкенде мындай бир үмүт бар. Мындай көздөрү күйүп турган, мындай кыйын балдар бар. Кудай буйруса. Эми албетте баарыбыз колдоого муктаж экенбиз. Ал балдарды колдобосок бат эле өчүп кала турган жигиттер. Турмуш, тиричилик деген нерсе бат эле союп коет экен. Бул аябай катуу тизгиндердин бирөөсү, ичин жырлардын бирөөсү, тузактардын бирөөсү. Мигрант маселесине баягы сүйлөп отурсак, сөз аябай көп. Ар бир мигранттын өзүнүн кичинекей көйгөйү чет жакта жүргөндө аябай чоң көйгөй болуп көрүнөт. Мен жанагы инстаграмдардан кээде көрүп калам. Жер которууга бел байлаган киши
бул азыркылардын баатырлары деген сыяктуучу. Ошон үчүн бир досум мындай бир 4 сапыр айтты эле мага. Мына эми досум чыныгы турмуш башталды. Басабыз эми тагдырым тизген таштарды. Мигрант досум, көтөрөр жүгүң абдан оор, көтөрүп аны кеткенден башка бак барбы деп. Мындай кайсы бир убакта жазылган, Рашидда жүргөндө болгон окуя, бирок ушунчалык ушунгө чейин актуалдуу болуп калып атат да. Эми сизден бир опурталдуу сыяктуу бир суроо, мисалы үчүн сиздин оюңузча Америкада жүргөндө жаңы келген мигранттар болсун, же болбосо уже отурукташып калгандар болсун, Америкадан бизге келе турган эң чоң коркунуч эмне деп эсептейсиз? Менин оюмча Америкадан бизге келе турган коркунуч деп деле айтылган туура эмес да. Себеп дегенде Америкага биз керегибиз жок да. Мен Кыргызстан катары эмес, киши катары. Мисалы үчүн башка мамлекетте жүрүм. Мисалы мен Америкага келген киши эмне жоготот деп, эмнени жоготот? Кандай коркунуч бар ал үчүн? Эң чоң коркунучтардын бирөөсү эмне? Эми бул ар бир кишинин өзүнүн баалуулугунан жараша деп ойлойм. Кээ бирлердин баалуулугу башка болушу мүмкүн, бирок биздин баалуулук бул биз эми дин жолунда жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Балдарыбыз дагы ошол ислам дининде болсун, намаз окусун деген үмүттөбүз да. Туурабы? Мен Америкадан коркконум ошол болчу келгенде. Ошону сактап кала алабызбы? Балдарыбыз эми эртең азыр аралашып чоңойот биякта. Мектепке барышат, эми ар кандай жакшы жаман турмуш курат, албетте ар кандай киши менен жолугат, сүйлөшөт. Биякта жалпы Кыргызстандагы жалпы биз мусулманбыз, жалпы эң азынан салт санабыз бар. Элдер эми жакшы жаманбы, мындай уят деген нерселер бар да. Бул нерсе жок да бул жакта Америкада. Ошол нерседен коркуп келчүмүн. Мен ойлойм ошол мен үчүн эң азынан, менин үй бүлөм үчүн ошол маанилүү болчу. Бирок Кудайга шүгүр азыркы күндө жана айтып кетпедимби, биз өзүбүздүн сабактарыбыз бар. Балдарыбыздын өзүнүн окушуп алып барып келип сабактарга катышышат, кызыгышат, албетте өзүнүн коомдун ичинде. Өзүбүздүн устаздарыбыз бар дейли, агайлар бар, илимдүү кишилерибиз бар. Ошолордун сабактары анан жакшы жери азыр эми интернет деген нерсе бар. Ошол эле Раматылла Чогуу Ажекемдин видеолору болсун, мындай түгөнбөйт ал видеолорчу. Түбөлүк да алчы. Ошол эле биздин устаздар бияка келип турушат, сабак берип. Мен ойлойм, ушул нерсеге карманып калышы, албетте көп кишиге жакпашы мүмкүн азыр айткан нерселерин. Мен деле түшүнүп турам муну. Ошо бизде деле Кыргызстандын ичинде деле бар эле диний эмес, анан динден башка багыттарда жүргөндөр да болушу мүмкүн. Бирок мен жеке өзүм, мага суроо берилгендиктен жеке өзүмдүн оюм да ушул да. Башка Америкадан мен эч нерсе коркунучту көргөн жокмун, көбүрөөк мүмкүнчүлүк көрдүм да. Мен балдарымды көрүп турам, мүмкүнчүлүктөрүн, ошо эмне кыла аларын, эмне кыла алышат биякта, кайсы багытта кете турган болсо дагы, кайсы багыт тандабасын, ошол багытта Америка жол ачып бере алат да. Америкада эң эле негизги принцип десек болот бул жерде албетте ар ким өзү менен өзү да, индивидуализм деп атабыз. Бунун жакшы жагы эч кимди басмырлабайт, эч ким жол тоспойт, бутун тоскоол болбойт. Адам өзү акыл эси бар болсо, аракети бар болсо, ниети түз болсо, мен оюмча бул жерде ийгиликке жетет да. Сөз түрдө. Мисалы үчүн жана диний тармак боюнча айтып атасыз, дагы ушуга кошумча катары, мисалы үчүн өткөндө жанагы жасалма интеллект деген аябай катуу маанилүү бир неме болуп атат, багыт болуп атат. Мисалы үчүн өткөндө биз ошо жасалма интеллектти колдонуп кыргызча тексттерди, кыргызча аңгемелерди окутуп көргөнгө аракет кылдык, ырларды окутуп көргөнгө аракет кылдык. Тилекке каршы мурундан чыккан биздин үндөрүбүз бар го, ушуларды кыла албады. Ушул күнгө чейин, балким мен билбейм, балким подкастты көрүп аткан кимдир бирөө билсе, комментарийге жазып коюңуздар. Мен билбейт экенмин, бирок ошо ыңларды чыгара албай атабыз. Ошонун үстүнөн иштеген кыргыз студент балдар бар экен. Мени абдан кубандырды ушул. Мен азыр аттарын айта албайм. Бирок ошолор ушунун үстүнөн иштеп атышат. Бул деген кайра эле баягы кайтып келип атабыз. Илим жагынан бир чоң салым болчудай. Ошол эле учурда, мисалы үчүн, сиз кеп кылып кеттиңиз, бизге кээде келип кишилер жолугуп кетип турушат, Бишкектен аттуу баштуулар деп. Ошолордун арасында дагы илимий чөйрөдө, маданият чөйрөсүндө дагы келип, жөн эле концерт бербестен ушул сыяктуу бир подкасттарга келишсе, бир кичинекей бир кыска курстарды өтүп кетишсе,
мисалы үчүн өткөндө немени көрдүм, азыр биздин бир тууган казактарыбызда, туугандарыбызда 5 таш оюну аябай катуу тренд болуп атыптыр. 5 таш оюнун баягы моторика иштейт деген ошондой научно аябай илимий жагынан изилдеп чыгышып, ошону азыр бала бакчаларга киргизип, оюндарга киргизип, салттуу оюндарга айлантып атышыптыр. Мисалы үчүн. Сол. Ушундай багыттан дагы бизге баары бир Америкада көп нерсени кыла аласың, бирок кээ бир нерселердин уңгусу, уюткусу Кыргызстанда. Ошол жактан да көпүрөнү бузбай турсак деген бир мааниде. Эми сизге бере турган суроолордун дагы бирөөсү, жалпы мигранттарга кандай кеңеш берет элеңиз? Жалпы мигранттарга мен ойлойм Америкага келип аткан киши даярдыктуу келет да. Америка эмне экенин билет, мисалы үчүн англис тил талабы бар экенин. Анын сыртында дагы албетте көп көйгөйлөр бар эмеспи, келгенден кийин бул жердеги кыйынчылыктарды көрүп атпайлы баарыбыз элечи. Ошого издениши керек деп айтат элем, көп кишичи. Биз изденбейт экенбиз тилекке каршы, кыргыздарчы. Биз бир эки киши сурап коебуз болду да. Бирок изденип, кайра жана тил маселеси. Тил болсо, изденсе жыйынтыкка жетет. Мисалы үчүн биз эмне кылдык? Биз өзүбүз келдик, үй бүлөбүз менен кала турган болдук, документ жасадык. Анан күнүмдүк турмуштагы кыйынчылык көйгөйлөр болот, ар кандайчы. Страховка деген нерсе бар. Балдарды садикке бериш керек. Тиш ооруйт. Туурабы? Адам экенбиз дегендейчи. Ошонун баарын биз мындай көрүп атып, анан баарына кыйналдык да биз чынындачы. Жат болгон үчүнбү же материалдык жактан? Жок, материалдык жактан бул өзүнчө көйгөй алчы. Ал өзүнчө проблема ал. Бирок анын сыртында дагы бул тил, мен тил билем. Ошондо да биз кыйналдык да башындачы, аябай мындай система башкача, система чоочун биз үчүн. Анан ошонун баарын басып өтүп, анан келечегиме чоң рахмат. Ал илимий чөйрөдөн келген киши ошону айтып атпаймынбы, муну жазып бир кагаз калтырып коелу депчи. Анан экөөбүз бир 40-50 барактык жаздык бир нерселердечи. Мисалы үчүн Америкага келген үй бүлө келип жашап атканда эмне менен жолугат, эмне маселелер болушу мүмкүн, ошолор кантип чечиш керек депчи. Эми жалпы багыттар да. Нускама сыяктуу. Нускама сыяктуу, ошондой бир багыттар, гайд деп айтылат англисчеси, жазып аракет кылдык. Мен ойлойм, ушул нерселерди бияка келген мигранттар алдын ала же окуш керек, же болбосо келгенден кийин ошолорду изилдеп чыгыш керек. Эмнеге айтып атам? Себеп дегенде, мисалы үчүн бул бизде бир окуя болгон, бир досубуз дейли, таанышыбыз ооруп калып, үй бүлөсүнөн бирөөсү 911 9/11 чала коюптур да, эми ичим ооруп атат депчи. Алар бул жерде Америкада 9/11 чалганда 1 мүнөттө келет. Мгновенная реакция. Көз ачып жумушка келип калышат. Келгенден полицейский бар экен, пожарный службасы бар экен. Анан скорый келиптир да, чогучу. Келип 5 мүнөттө эле баарын карап, сөө карап, тынч эле, жакшы эле, скорыйга салып алып кетип калыштыр. Алып барып, больницага алып барып, больницадагы emergency деп коет. Скорый болуп калып, ошондой ал жерде киргизип, стандартный эле карап, тиян карап, биян карап, анан текшерип, УЗИ кылып, анан томография кылып, тиги бу кылып, чыгарып бериптир. В принципе, эчтеке деле жок экен, биз отчет эртең көрсөтөбүз. Эртеси отчет чыккан экен, эми эчтеке деле жок, бир эки маселе бар экен, бир эки дары жазып бериптир, болду. Анан бир жума 10 күндөн кийин $41,000 счет келиптир да, мисалы үчүнчү. Туурабы? Мындай алмага чалып алып илактайт да, эмне кылам эми депчи. Биягы эмне болот депчи, биягы болот депчи. Албетте. Бул системада биз билбейбиз мунучу, түшүнбөйбүз. Бунун алдын алуу жолу бар да. Бул страховка деген нерсе бар. Анан бул билишибиз керек биз. Атайын urgent care деген жерлер бар. Аңгыча айтып берейинчи, эми Америкада түшүнсө керек. Албетте. Emergency барбайсың, urgent careге барасың биринчи. Алар көрүш керек, андан кийин emergency барасың дегендей, ушул нерселерди үйрөтүш керек экен да. Ошол нерселерге даяр келиш керек. Же болбосо келгенден кийин ушуларды үйрөнүп түшүнүп алышы керек ба. Өзүндүкүн элестетип алып эле любой больницага барып эшикти тепсем, мен кирип барам, врачка, андай эмес да. Appointment деген бар биякта Америкада. Америкада билсең, Америкада каяка барбасаң, сразу сурайт. Сен appointment алдың беле депчи. Канчага келесиң депчи. Сизге кайсы убакыт ыңгайлуу? Ошо мен аябай таң калдым да. Мен ала жакка да барбырчы, биздики биринчи болуп калат. Барсаң эми бош отурат да. Ошол докторуң деле, ошол эле клиникаң делечи. Сизге ошондой көрүнүп атат. Эмне ошондой көрүнүп атат да, малчы. Жок дейт. Appointment алмасаң, сени кабыл албайм дейт.
балам көзүн көрсөтөйүн деп бардым. Бир частный клиника мындай кичинекей элечи. Биздин эле окулисттер да мындай карагандачы. Бишкекте биз любой окулистке барып эле тарсылып кирип барабыз да. Көздү карап койчу депчи. Тарс кирип барбайбыз, биз очередке турабыз. Эми Ал жерде живой очередь бар. живой очередь болуп калышы мүмкүн, болбой эле калышы мүмкүн. Анан барсам жок, appointment деп ушинтет да. Ушунун баарын биз баягы жашап өттүк да. Анан деп анан кой дедик, көз анан отуруп алып жазып эми аракет кылдык жазгандычы, бирок мен баягы айтарым, Америкага келип атканда биз ошо Американы изилдеп түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Кызыгып. Бул эмнеге алып барат? Кайра эле интеграция алып барат да. Ошондо Американы түшүнөбүз, биз системаны түшүнөбүз. Баягы жатып алып эле Америка жаман дей берген туура эмес да, менин оюмча. Америка келгенден кийин, Американын ичинде жашап аткандан кийин мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын пайдалангысы келген киши ошого менин оюмча аракет кылыш керек да. Окуп, аз өзгөчө балдарыбызга биз айтып атабыз. Америкада толтура фонддор бар, толтура спорт аркылуу же болбосо башка жолдор менен гранттар алып, гранттар менен окусаң болот депчи. Сколаршиптер. Ушул нерсенин баары изилдөө аркылуу болот экен да. Албетте. Эч ким мунун колунан жетелебейт экен. Мамлекет жардам бербейт бул жерде. Мамлекет айтып атат, сен паланча менен келбей, сен тияка киргизип коеюн, бюджет киргизип коеюн деген нерсе жок бияктачы Америкада. Ошого бул жерде баары өзүңнүн аракетиңен да. Анан эң маанилүүсү эмне аракет кылба, кандай иш кылсаң дагы, эми мыйзам бузбасаң албетте, жергиликтүү америкалыктар эч качан бизге мындай жолтоо болуп, же болбосо силер буну туура эмес кылып атасыңар дебейт да. И буну биз баалуулук катары эсептейм, жакшы бир баалуулук депчи. Бизге да жакшы бир мүмкүнчүлүк катары эсептейм муну. Абдан жакшы кеңеш болду. Ушул жазылган китепчени басып чыгып көбөйтүү деген ойлор биз биринчи эме ала алдык эмес элдерденчи. Фидбек деп коет го, эми элдердин ойлорун, пикирин чогулталы деп. Анан окугандар болсо кайрылса бизге комментарий берсе сүйүнөт элек. Албетте. Балким кошумча болот. Кошумча болот, албетте да, кошумча болот. Анан 3 жылдан бери тажрыйба да алдык биз. Бул биринчи жыл жазылган да, бул жаңы келип эле биз 1-2 айда эле түшүндүк да, могул жерде мындай экен деп анан жаза баштаганбыз экөөбүзчү. Эми балдарды элементарный жөнөкөй нерсе айтып коеюнчу, мисалы, балдарды мектепке берели десек эле прививкалар деп чыгышты да. Анан списокто караса упмуш список эмесчи. Кыргызстанда вроде бериле прививка алып эле келгенбиз биз, бияка жетпей калды да. Ошону терим чогултпайды ананчы, биз 3 ай жүрбөдүк ошонун аркасынанчы. Тияка барабыз, бияка барабыз, бияка барабыз. Биз туура эмес эле кишилерге барып өтүрбүз да, кыскасы. Билбестик. Интернеттен издеп таппайсың, вроде мындай жакшы түшүнбөйсүң, ушинтип атат. Анан страховка жок. Тияка барсаң $300, бияка барсаң $1000 дейт. 10 000, 15 000 эле кетип калчу да, болуп көрдүм да башындачы. Анан кийин бат-баттан биз англисче билебиз. Кой деп жолун таап, страховка агенттерди таап, алар менен сүйлөшүп 1 ай деп чечтик баарынча. 1 айда баарын Кудайга шүгүр биз бүтүрдүк дагы. Дедим, биякта ушундай экен Америкада депчи. Керемет. Ошону айтып атканым, Америкага интеграция ушул экен да. Анан эми албетте биздин жарандарыбыз, мекендештерибиз дели баары эле англисче билбеши мүмкүн, бирок билгендер бар. Ушу коомдорубуз бар, ушул жерден келип сурагыла, кайрылгыла. Менин оюмча, биз эч качан жардам бербей койгон эмес да кыргыз бири-биринечи. Албетте. Жардам берет. Албетте. Мындай бирөө-бирөөнү тыштай турган жер эмес да. Албетте ар ким өзүнүн оокаты бар, ар ким өзүнүн жашоосу бар, турмушу бар, бирок ошол учурда мен байкаганым, башында айтып кетпедимби? Кыргыз сыртта жүрсө, биз бирге калабыз. Бирге калабыз, ынтымактуу болобуз да. Бирге калабыз. Бул жакшы сапатыбыз биздинчи. Эң сонун. Кудай ошону кут кылсын. Кыргызстанды сагынасызбы? Албетте сагынам. Эмнесин сагынасыз? Биякта тамагы дагы бар экен, сүйлөгөн тилибиз дагы биякта экен, комуз, концерт, той, топур бардыгы бар экен. Жок, мындай ата эне деген бар, үй бүлө деген бар, тууган туушкан, достор бар. Ошол экен да. Биз ата энемди сагынам, баргым келет, бар жанында отургум келет, чай ичип, туугандар, достор менен катташып, өзгөчө биздин жаштачы, ушундай болуп калат экен. Биздин жашка келгенде комуздун үнү жага баштады. Комуздун ошондой өткөндө бирөө сурап атпайбы? Айттым, мен акыркы 2 жылдан бери, 3 жылдан бери акындардын көбүнүн баарын эле окшойт. Ырларын окуп бүттүм, кайра кайталай баштадым азырчы. Мурда көп кызыкчу эмес экенмин депчи. Комузга тарта баштады, комуз чертсеме деген ой келе баштады. Диаспорада барбы? Албетте, ал жерде албетте байкебиз бир байке бар, анан эжеке бар. Комуз сабактары бар ал жердечи. Бирок ошол убакыт таап барыш керек. Өзүмө улам айтып койгом, бир күнү барсам, бир күнү барам депчи. Ошол экен да, баары бир адам баласы тынч отургусу келип калат экен, жайлап эс алгысы келет экен кээдечи. Америкада антип эс алып отура албайсың, биякта кыймылдаш керек, биякта кыймыл, дайым аракетте болушуң керек. Себеп дегенде мен өткөндө бир интервью бердим эле бир байкебизге, анан
Америкада жашоо кандай деп сурап атканда айттым, Америкада дедим, эртең ойгонгоңдо минус $300 менен ойгоносуң чөнтөгүңдө депчи. Анткени ойгонгондо эле эсептейсиң, так бул айдын эмеси арендасы мынча $1000, страховка мынча миң, бензинге мынча миң, машинаныкы мынча миң деп эле турат да ошолчу. Ошону сен күнүгө ошондо эсептегенде бир $300 таппасаң, анда айдын аягында оор болуп калат да. Оор болуп калат. Бирок ошол эле учурда жакшы жери Американын ошончо акчаны тапса болот да. Тапса болот. Туурабы? Оңой жолдор менен дагы. Оңой жолдор менен, Акыл менен. акыл менен, илим билим менен, же болбосо азыр кылып жүргөн жумуштар менен деле бизде ар кандай тармакта иштеген мекендештерибиз бар, көрүп эле жүрөбүз. Бул жерде мындай миллионер болуу уят эмес да. Ооба. Анан бирөө көзүңө сайбайт да, миллионер болсоңчу. Ошон үчүн жакшы мүмкүнчүлүк да. Миллионерлер көп кыргыз балдардын арасынан, ишкер кыздар балдардын арасынан көрүп атам. Сопсон мен аябай сүйүнөм, аябай кубанам. Мен ойлойм, баягы көрө албастык деген болбосо эле бизде Кыргыздачы ошо миллионерлерибиз көбөйсө. Албетте. Булар көбөйүп чоңойгондон кийин Кудай Таалам насип кылып ошого рызкыны ошентип берип атат алга. Сөзсүз. Ошондон туура пайдаланып, кайра эле ушул коомго, кайра эле ушул балким дин жолунда, балким ошо Кыргызстанга кайт салым кошот деген ишеничтемин, көрүп атам, алар кылып атышат да, андай ишкерлерибиз бар. Албетте. Дин жөнүндө да кичине сөз болду. Менин акыркы суроом болсун. Кайсы бир убакта биз Кудай Тааланын алдына чыгабыз. Албетте. Эгер азыр чыкканга чейин Кудай Таала сизге айтса, каалаган бир тилегиңди аткарам десе, сиздин тилегиңиз кандай болмокчу? Негизи Кудай Таалам Куранда жазганда, силер дуа кылгыла, мен кабыл алам депчи, кабыл кылам деп. Демек бул бар нерсе да. Ошон үчүн мен эң эле негизги кабылоом бул албетте Кудай Тааланын ыраазычылыгы да. Бул жашоодо биз эмне иш кылбайлы, эмне жумуш кылбайлы, кандай турмуш курбайлы, акыр аягы барып ошол Кудай Тааланын ыраазычылыгына барат экен да. Туурабы? Биз бул жерде миллионер болуп өлүп кетели деген ниетте эмеспиз да. Миллионер бололу, Аллах Таала берсин баарыбызга, бирок ошондон биз бөлүшөлү. Ошондо биз туура жолду пайдаланалы. Бербеген болсо, демек башка жактан кызмат кыла алганда. Кээ бирлердин илими бар, кээ бирлердин билими бар. Ошо илим менен кызмат кылсын анда. Кызмат кылып, акыр аягы максаты эмне болуш керек? Кудай Тааланын ыраазычылыгы да. Мен ошол принцип менен жашап келем. Албетте оор нерсе бул, сөзгө айтылганы менен азыр. Бирок биз күнүгө койгондо ошону унутпашыбыз керек, эстешибиз керек, өзүбүзгө эстеп турушубуз керек. Адамбыз, чалынабыз, адашабыз. Бирок Кудай Таалам да ошончолук кенен, пейили да кенен, Рахим жана Рахман деп атпайлыбы? Кудай Таалам кечиримдүү да иншаллах. Биз ойлойм, эмне адашкан болсок, эмне туура эмес кылган болсок да бизди кечирет. Мен үмүттөмүн. Анан акыр аягы албетте сураарыбыз, тилерибиз бул өзүнүн ыраазычылыгы да. Өзүм үчүн, үй бүлөм үчүн, бир туугандарым үчүн. Кудай Таалам ыраазы болсо, бейиштин өңүктөрүн алабыз да. Бейишти максат кылбай, Кудай Тааланын ыраазычылыгын максат кылып деп үйрөтчү эле биздин устаздарыбыз. Буну 2000-жылдар эсимде бар, Абдушкур ажы жаңы келген жылдарында, жаңы баштап сүйлөп аткан учурларда биз катышып калдык сабактарына, катышып жүрдүк, кийин эле катышып аттык. Ошондо айтып берген, аябай таң калгам да, мындай башкача философия да. Эми биз баягы бейишти каалайбыз да, бейишке карабыз депчи. Ошондо эсимде бар, кийин чубак ажыкенде угуп жүрдүк, башка устаздарыбызды угуп жүрүп ойлоп койдум, бул жерде деген философия башкача экен депчи. Кудай Тааланын ыраазычылыгын алгандан кийин Кудай Таалам сага баарын берет да, эң жакшысын берет деген ошого терең ишенишибиз керек, ошого мен оюмча аракет кылышыбыз керек да. Ажал десе өлгүсү жок эч кимдин, анда неге биз самайбыз бейишти. Ошондой. Темирбек мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп, мына азыр 3-4 жолу айттыңыз, Америкада эң баалуу нерселердин бирөөсү бул убакыт деп. Ошол биздин подкастка келип, убактыңызды бөлүп, баалуу кеңештериңиз менен бөлүшкөнүңүз үчүн чоң рахмат. Сиздин ишиңизге ийгилик. Кайсыл жерде болбоңуз, жакындарыңыз менен, тилектештериңиз менен бирге болуңуз. Кыргыз элине кылган кызматыңыздан Кудай Таала ыраазы болсун. Чоң рахмат келиңизге. Бардыгыңызга чоң рахмат. Бүгүнкү подкасттын коногу Темирбек Ажыгулов мырза болду. Көрүшкөнчө